Урматтуу телекөрүүчү, сиз көрүп турган кечимиз программасы, аны мен Сайфуллин Мурзаев алып барам. Бул чыгарылышта коронавируска каршы эмдөө жөнүндө сөз болот. Студиябыздын коногу Республикалык эмдөө борборунун баш кадиси Азим Кыргызбаев. Азим мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Ушул төмөндө айтылгандай эле коронавируска каршы жөнүндө кеп куралы. Күн мурун Кытайдан 1 миллион 250 миң доза Sinopharm вакцинасы келди. Ошол эле күнү Ала Тоо аянтында эмдөө пункттары ачылып, ошол жерде калкты жигердүү эмдөө болду. Ушул тапта азыр кандай чаралар жүрүп жатат, ошол боюнча кененирээк. Туура айтасыз, ошо биз өткөндө ошо 1 миллион 250 миң доза Sinopharm алып келдик. Анан эми биз министрлик тарабынан биз эсептеп чыкканбыз, канча адамды эмдесек коллективный иммунитет пайда болот деп. Ошонун эсебинде биз 2,5 миллиондон ашуун адамды эмдешибиз керек, эмден өткөзүшүбүз керек. Ошондуктан биз атайын алгоритмдерди иштеп чыгып, убактылуу эмдөө пункттарын ачтык. Бул республика боюнча ар бир ТСМде бар, жана торговый центрлерде дагы ачып атабыз убактылуу эмдөө пункттарын. Ал жерлерде мобильный бригадаларыбыз бар, атайын окуудан өткөрүлгөн мобильный бригадаларды, жана аларды еще базарларга да кетирип атабыз, ошо каалоочуларды эмден өткөрөлү. Буга чейин эми өзүңүздөр билесиздер, кичине ортодо кыйынчылык болуп калып, вакцина кармалып калган. Ошол кезде да чалуулар аябай абдан көп болгон, анан көбүрөөк эмдөө пункттары ачкыла деп сунуштар берген. Эми бул Sinopharm вакцинасы +2ден +8ге чейин температурный режим болгондуктан биз мобильный бригадаларды ушинтип торговый центрлерге, базарларга ушинтип жөнөтүп эмдөө жазаттырып атабыз да. Ал эми аябай каалоочулар көп, дагы деле көп. Көбүнчө дагы организациялар дагы, мисалы кээ бир организациялар бар эмеспи, ишке байланыштуу сыртка чыгып, мисалы эмдөө ала албагандар, алар да заявкаларын чыктап атышат. Ошол мобилдик топторду жөнөтүңүздөр, бизди эмдеп кетиңиздер депчи. Буюрса эми иш аябай жакшы жүрүп жатат. Ошо 1 миллион 250 миң доза вакцина келгенге чейин бизде дагы вакциналар келип жаткан. Ошол эле Спутник V Кытайдан келген Sinopharm вакцинасынан келип жаткан. Ошол убакта эмделгендердин менен ошол жакынкы күндөрү келген вакцинанан ошол эмдөө мондай жигердүү башталганда экөөнүн көрсөткүчү кандай болду? Эми биз башында калган кезде ошо 29 мартта баштадык, жаңы эле Sinopharm 150 миң дозасы келгенде. Ошону кошуп туруп Спутник V'ни дагы, кийинки келген Спутник V'ни дагы кошкон кезде азыркы учурда 131 миңден ашуун адам биздин кыргызстандык жарандар эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 85 миңден ашуусу бул экинчи дозасын алып атат, жана 50 миңден ашуун адам Спутник V вакцинасын алып атат. Эми биз Спутник V вакцинасы дагы жанакы аз келгендиктен дагы биз Спутник V'ге дагы мындай убактылуу ограничение киргизип койгонбуз. Мисалы атайын 60 жаштан өйдөнкү жарандар алсын, өнөкөт оорусу барлар алсын депчи. Эми көбүнчө ушундай 60 жаштан өйдөнкү жарандар, өнөкөт оорусу болгон адамдар ушул азырынча Спутник V'ни алып атат. Эми алардын саны 20 миңден ашты. Баарын эсептеген кезде эми эң эле көп алганы биздин медициналык кызматкерлер болуп атат. Күч структурасы, мугалимдер, андан кийин каалоочулар деп. Эми каалоочулар биз башында атайын план түздүк деп атпайбызбы? Ошо план менен кетип атканбыз. Биринчисинде жана медициналык кызматкерлерди, жана группа рискага кирген, тобокел тобуна киргендерди эмдемекпиз да. Медициналык кызматкерлер, мугалимдер, күч структуранын ишкерлери, ким бул калк менен түзмө түз иштесе, биз ошолорду биринчи эмдөөдөн өткөзмөкпүз да. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бул Бишкек шаарында биринчи биз Бишкек шаары кызыл зонага кирип кеттик. Андан кийин Ош шаары, Ош облусу кирип атат. Ошого байланыштуу азыр каалоочулардын баарын эмдеп атабыз. Бардыгы эми каалоочулар абдан эле көп болуп атат. Эми анан дагы көбүнчө жарандарыбыз да чет өлкөгө чыгып атат. Sinopharm вакцинасы дагы бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан сертификатын алган. Ошондуктан дагы көбүнчө адам ошо Sinopharmды каалап, ошо Sinopharmды алып чет өлкөгө чыгып атышат. Эми баягы коомдо тарап жаткан ар кандай түшүнүктөргө, ишенбестиктерге токтоло кетсек, буга мисалы коомдо ар кандай
пикирлер айтылып атат, бул деген ошол эле бизде деген чип кылган атат, бизге ушундай суюк чип орноткон атат деген түшүнүктөр жана башка дагы түшүнүктөр бар. Ошолорго түшүндүрмө бере кетсеңиз. Эми биринчиден бул чип боюнча бул аябай бул фейковый информация десек болот. Бул жалган маалымат. Эмнеге деген кезде эми чипти установка кылыш үчүн бул шприцтин немеси учун ийнеси аябай эле ичке болот. Анан ал жерге киргизиш үчүн мисалы нанороботтор кириш керек да. Азырынча эми андай нанороботторду жасай турчу технология деле жок. Чтоб жанагы булар көбүнчөсү мынтип атышпайбы, чипти киргизип, биздин эмне кылып атканыбызды байкаш үчүн киргизип атат дешипчи. Эми бир эле нерсени айткым келет да, биз чиби жок эле өзүбүз смартфондорду көтөрүп атабыз, өзүбүз макулдук берип атабыз да, бизди карап текшере берсин депчи. Ошондуктан эми биздин жарандарга айткым келет, көп кооптонбой эле койсун. Бул вакцинада андай чип жок, наноробот, эч нерсеси жок. Бул жөнөкөй эле вакцина. Жана бул вакцина инактивированный вакцина деп коебуз, өлтүрүлгөн вакцина. Мисалы Sinopharm'ды айта кетсек, бул өлтүрүлгөн вакцина. Бул вирусту алат дагы ошол SARS-CoV-2-ни алып туруп, ошонун бир S протеинин алып чыгат. S протеинин термический обработкадан өткөзүп өлтүрүп туруп, анан кийин вакцина жасайт да. А эгер спутник Вини алчу болсок, бул аденовирустан жасалган өлтүрүлгөн вакцина, векторный вакцина деп коет. Ошол эле аденовирустун патогенный частин алып салып туруп, бөлүкчөсүн алып салып, ошо протеин алып салып, а жерге S протеин, уже өлтүрүлгөн S протеинди кошуп, бул аденовирусту бул транспортировка катары колдонулуп атат да. Анан эч бул кооптонбой эле коюш керек. Жана көбүнчөлөр да айтып атышат, эми побочный эффекттер аябай көп, аябай мисалы башка өлкөлөрдө өлүп атыптыр депчи. Эми бул дагы жалган маалымат. Азыркы учурда фарм компаниялардын мисалы салгылашуусу болуп атат десек болот да. Менин вакцинам жакшы, аныкы жаман деген ар кандай информациялар кетиришип. Эми бул Sinopharm вакцинаны мисалы 2020 жылы июнь-июль айларында бизде Кыргызстан мындай коронавирус көбөйүп, больницаларда орун жетишпей аткан кезде Уханьда бул вакцинаны колдоно башташкан. Эң биринчилерден болуп, ушул Уханьда ушул вакцинаны колдоно баштады, Sinopharm вакцинасынчы. Анан ошол менен коронавирусту ошол Уханьда токтоткондон кийин дүйнө жүзүндө эң биринчи өлкөлөрдөн болуп Араб Эмираты алды да. Анан Араб Эмиратынын Министерство здравоохранения официально бул письмо жазышты, ВОЗга жазышты, ошол айтып атышат, бунун эффективности 79% депчи. Бирок кээ бир жарандар мисалы 79% дегенди угуп алыш, бул аябай гана аз деп ойлошот экен да. Бул вакциналар кыска мөөнөттүн ичинде чыгып атпайбы? Анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабы мындай сунуш берген. Тарабынан сунуш берилген. Режим ЧСде чыккан вакциналардын эффективность натыйжалуулугу 50%дан жогору болуш керек деген. Анан бул вакциналар жанакы профилактика жолунда эмес, бул өлүмдү азайтыш үчүн, жанагында тяжелый течение болезни деп коебуз, ошол именно ошо коронавирустан оор өтө турчу ушул течениясынан сактай турчу вакцина болуп эсептелинет да. Бул профилактика жолу эмес. Ошон үчүн көбүнчө жарандар айтып атпайбы, мен вакцина алсам дагы мен ооруп атам дешипчи. Меники ПЦР положительный чыгып калды депчи. Да, чыгышы мүмкүн, бул организмге кирген вирус химияга жараша, канча организмге канча вирус кирсе ошого жараша болот да. Бирок булар мисалы эч кыйналбай башында мисалы коронавирус менен ооруган адам 1 айлап ушинтип жатып калчу да. Бунда эч билинбей эле өтүп кетип атат да, мисалычы. 1 күн 2 күн температура болот, андан кийин эле киши жакшы эле басып жүрүп жумушка барып аткандар дагы бар да, мисалычы. Бул ошон үчүн мисалы профилактика эмес, бул ошол кубуш өтө турчуну жоготуш үчүн жана өлүмдү азайтыш үчүн жана система здравоохраненияны разгрузка кылыш үчүн. Өзүңүздөр билесиздер, уже бизге койка месталар жетишпей калып, кандай ажиотаж болгонучу. Негизи бул жалгыз эле бизде эмес, бул дүйнө жүзүндө ошондой болгон. Ошон үчүн бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушундай сунуштар берген. Ошо режиме ЧС чыккан бүт вакцинага ушундай сунуш берилген да. Эми ошол эмделе турган адамдын саламаттыгы жөнүндө токтололу. Кайсы адамдар эмделе алат? Мисалы коронавирус менен буга чейин ооруп айыккан жарандар эмделеби же ошол илдетти жуктуруп буга чейин жуктурбаган, буга чейин оорубаган адамдар эмделеби? Ошол эле учурда эмдөөгө барганда ошол эле жаран саламаттыгынын кайсы бөлүгүнө көз салышы керек? Мисалы жөтөлгөн адамдарга болобу, болбойбу? Ошол боюнча түшүндүрмө берип кетсеңиз. Эми биринчиден эмди алам деген жаран 18 жаштан өйдө болуш керек. Жана эгер ал кыз киши болсо, кош бойлуу болбош керек же эмизип аткан учуру болбош керек.
бүт коронавируска каршы чыккан вакциналар бул кош бойлууларга жана эмизип аткан адамдарга, кыз келиндерге бул категорически запрещено да, аларга эмдөө сайылбайт. Анан 18 жаштан өйдөнгү жарандарга. Анан эмдөөгө келген кезде ошол кезде бир дагы мисалы ОРВ менен жана кандай бир оору менен оорубай турган, дени сак болуп туруш керек ошол кезде. Анан эмдөөгө барган кезде мисалы обследование өтөт да, биз атайын врачтар окутуп койгонбуз атайын ошо эмдөө боюнча. Ошол жерден обследование өтүп барган кезде бүт баарын чынын айтыш керек. Буга чейин эмне болуп ооруганын, эмне дарыларды алып атканын, буга чейинки дарылар алган кезде кандай көтөргөнүн айтыш керек да. Мисалы дагы мисалы запреттер бар да, бул мисалы коронавируска келип, мисалы вакцинация алып аткан кездечи адам аллергический реакциясы боюнча дары дармектин кандайдыр бир дары дармектерге аллергический реакциясы болсо, алар эмдөө өтүүгө тыюу салынат. Эгерде жанагындай чаң болобу же жанагындай бактан чыккан эмелер болот эмес, пухтарчы, ошондой болобу, аларга аллергиясы бар болсо, аларды ала берет, эмдөө ала берет. Спокойно ала бериш керек. Анан эмдөөгө келген кезде келердин алдында 1-2 саат чылым чекпей туруш керек. Анан ошол күнү мисалы эмдөөгө келердин алдында жанагындай спирттик ичимдиктерди ичпеш керек. Анан эмдөө алгандан кийин дагы 1-2 саат чылым чекпей туруш керек. Андан кийин эми чылым такыр чекпей болсо жакшы болот. Анан 3 күн аралыгында ошо спиртной ичпеш керек да. Анан үйгө барган кезде да ал жер кичине оорушу мүмкүн, эмдөө сайган жер. Ал жерге дагы жанагы бизде эми жана илгерки методдор калбай калып дагы эле бар экен, жана йодовый сетка кылгандары же капуста жапкандарчы, ал жерге эч бир тийгизбеш керек, тырмабаш керек, суу тийгизбеш керек да. Эми обычный эле жашоо менен жашай бериш керек дальше. Анан ровно 21 күндөн кийин кайра экинчи дозасын алыш керек. Анан дагы бир жарандар бизге минтип чалып атышат, ошо кыйыр көрүнүштөр боюнча, побочный реакциялар боюнча. Бизде ожидаемый күтүлүүчү кыйыр көрүнүштөр бар. Булар деген гриппоподобный симптом деп коебуз. Эми ар бир адамды карагандай, кээ бирлердики билинбей деле калат, кээ бирлердики билинет. Эмдөө алгандан кийин температурасы көтөрүлөт, дене табы көтөрүлүп, шалдырап, жана гриппоподобный симптом деп коебуз. Ушул гриппте кандай болсо ошондой болот да. Эми алар 1-2-3 күндүн ичинде өтүп кетет. Бизде чоң базабыз бар ушул вакцинированиялар боюнча. Анын ичинде дагы ушундай кыйыр көрүнүштөр, оор өтүүчү кыйыр көрүнүштөр, анан жеңил өтүүчү кыйыр көрүнүштөр деп өзүнчө бөлүп койгонбуз. Биз карап турабыз. Эми оор өтүүчү кыйыр көрүнүштөрдөн бир да киши жок. Анткени булар инактивированный вакциналар, булардын жазалуу жолу эч эле адамзатына билинген да. Ожидаемый ошо побочный реакциясы боюнча бизде азыркы учурда уже 200дөн ашып калды. Булар температура болгондор. Ушу 200дөн ашып калган адамдардын ичинен экөө эле бар. Бул экөөнүкү температурасы 3 күн сакталган. 37-38 градус болуп 3 күн сакталган гриппоподобный симптом болуп. Калгандардыкы 1 күндүн ичинде 2 сааттын ичинде өтүп кеткен да. Эми жарандар дагы ар кандай суроолор берип атат. Буларды кантип текшерип атасыңар, жөн эле киргизип койсоңор депчи. Биз вакцинация жасап аткан кезде контактный данныйларын алабыз, номерлерин алабыз. Бизден мисалы биздин центр республикалык эмдөө борбору жана департамент лекарственных средств и медицинских изделий деген бар. Аларда өзүнчө раздел бар. Аларда надзор кылат ушундай лекарственный препараттар менен вакцинациялардын ушул кандай таасир этип атат депчи. Чалып биз мониторинг кылып атабыз да, эмдөө алгандардычы. Эми ушул вакцинаны бөлүштүрүүгө токтоло кетсек, мисалы Оштагы кызыл тилкеге кирди, Жалал Абадка, андан ары Баткен, Талас облустарына бөлүнүш тууралуу. Эми бул бөлүнүш тууралуу биринчиден биз ошо кызыл зонага кирбедиби, ошо адамдардын ооруганына жараша биз бөлүнүштүрдүк биринчиси. Экинчиси ошол облустардын калктын санына жараша. Кээ бирлер мисалы бизде статистиканы караган кезде кээ бирлер суроо берип атышат, эмне үчүн Бишкек, Ош, мисалы Жалал Абадтар көп, Нарын менен Талас аз же Баткен аз депчи. Булар эми калктын санына жараша болот экен. Аларды мисалы салыштырууга болбойт да. Мисалы 20 000 адам мисал катары алсак, Нарынды алса, 80 000 адам Бишкекти алса, бул мындай статистиканы карап көрсөк, соответственно бул Нарын аз болуп калат да. Бирок калктын саны боюнча бул мисалы Нарынга жакшы эле да. Ошондуктан биз бул калктын санына жараша бөлүштүрүп атабыз. Биз атайын эмдөө баштайбыз деген кезде мартка чейин эле биз калктын ушул подлежащий к вакцинации деп коебуз, ошолордун санын алганбыз, группа рискадагылардын санын алганбыз, жана медициналык кызматкер жанагы топтор бөлүп атпайбызбы, группа рискалар, ошолордун сандарын алып койгонбуз. Ошонун негизинде азыр эмдөөнү жасап атабыз. Эми ошол кайра эле баягы эмеге кайтып келсек, президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди, ар бир министерство, ведомстволордун кызматкерлерине ошол
вакцина саюу, ийне саюу боюнча тапшырманы күчөттү. Ушул боюнча кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат? Эми азыркы бул эмнеге байланыштуу азыркы учурда коронавирусу көбөйүп атат, өзүңүздөр билесиздер. Мисалы бир жума, 2 жума мурун 200 деп көрсөтүп аткан болчу да, анан кийин 3-4 күн өтпөй эле дароо 1,5 миң, 1200ге чыгып кетти да. Бул ошого дагы байланыштуу. Биз эгерде айтып атпаймынбы, ошо калктын где-то 2 миллион, 2,5 миллионда калкты эмдеп алсак, биз коллективный иммунитет жасайбыз. Коллективный иммунитет жасасак, жанакыл адамдар мисалы ден соолугуна байланыштуу, же жашы жетпей, же жанакыл кош бойлуу болгон жарандарыбызды дагы биз ошол менен коллективный иммунитет менен сактап алабыз. Ошон үчүн мисалы күчөтүлгөн бул мероприятие. Бирок эми биздики кандай десем, башка өлкөлөрдүкүнө караганда биздики лояльный эле, андай мажбурлоо түрүндө эмес. Бирок эми алыш керек да, үгүттөө жүргүзүп атабыз, алыш керек депчи. Ошо ар бир ведомстволорго ушундай берилген, атайын специалисттер мындай эмдөөнүн маанилүүлүгүн биз аларга окутуп атабыз, кандай экенин, эмне экенин. Алар дагы өзлөрүнүн ведомстволорунда окууларды өткөзүп атышат, эмдөө алалы депчи, үгүттөшүпчү. Ошол окуулар бүткөндөн кийин мисалы ар бир министрликке барып бир пункт ачылабы, же ушул боюнча да айта кетсеңиз? Эми ар бир министрликке барып пункт ачылбайт, бул биз убактылуу эмдөө пункттары деп коебуз. Бул ЦСМ, ГСВ, ФАПтардын эмесинде болуп, базасында болот, жана мобильный бригадалар, жанагындай мобилдик топтор, бул торговый центрлерде, базарларда болот. Эгерде ар бир министрликке ачсак дагы болбой калат, аларга кээ бирлер бар, ушул мобилдик топторду кишинин санын эсептеш, мобилдик топтор жөнөткүлө дегендерчи. Биз ошолорго барып эмдөө жасап атабыз. Анан эми башка министрлик боюнча бизге жардам бергендерден эми ушул убактылуу эмдөө пункттары боюнча биз Министерство образования менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Азыр мисалы школаларда же болбосо ошо школалардын спорт залдарында болобу, ушундай ошол жерлерге биз убактылуу эмдөө пункттарды ачтык. Анткени эми убактылуу эмдөө пункттары ачыш үчүн дагы бул атайын стандартка дал келиш керек. Мисалы поликлиникада болсо же ошондой спорт залда болсочу 3 отдельный кабинети болуш керек, зона ожидания, зона эс алуу бөлүмү деп, жана зона вакцинации деп ушундайлар бөлүш керек да. Ошол менен ошол ылайыкташтырып, аз бөлүп ошол эмдөө пункттарды ачтык да. Буга чейин маалым болгондой, айрым мамлекеттер ошол эмдөө алган, вакцина алган мамлекеттердин вакцина алган туристти гана өзүнүн өлкөсүнө киргизүү талабын коюп жатат. Бизде да ошондой алгоритм иштелип чыкты. Коронавируска каршы тапшырган ПЧР тесттин оң жыйынтыгы болуш керек. Айтайын дегеним, ошол бизде эмделбесе кимдир бирөө, бул деген чет өлкөгө чыга албайт деген түшүндүрбөйбү? Эми биз эмделбесе кээ бир өлкөлөр ушундай талап коет, бирок эми бул баардык өлкөлөрдө эмес. Мисалы бизде ЭАСтин эмеси боюнча ПЦР тест менен эле азыркы учурда мисалы Россия, Арменияларга барып атышат да. Европа же Китай же Америка болсо алар эмдөөнү талап кылып атышат. Биз дагы мисалы азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бизге да келген жарандар ушундай ПЦР тести менен эмдөө менен келсин депчи, сертификаттарды жасап чыктык. Ошо эмдөө алган сертификаты боюнча аларды биз башка өлкөлөргө жөнөттүк утвержденияга. Ушул сертификат менен биздин жарандар чыкса, силер тосуп ала бересиңерби, киргизе бересиңер өзү өлкөңөргө депчи. Эми азырынча биз дагы башка өлкөлөрдүн бир дагы сертификатын эметип элекпиз, кандай айтабыз, кабыл ала элекпиз да. Азыркы учурда эми сүйлөшүү жолдору, сүйлөшүүнүн үстүндө болуп атат. Азим мырза, сиз буга чейин эскертип кеткендей, азыр калкты маалымдуулук менен камсыздап жатыпсыздар. Сизге эркин микрофон, жарандарга кайрылып, эмдөөгө чакырып кетсеңиз болот. Эми жарандарга эмне дейбиз? Азыркы учурда эми 2020-жыл көрсөттү. Бул вирус кандай экенин эч бир мисалы динге да карабайт экен, адамдын байына же кедейине да карабайт экен, баардыгын жабыркатат экен. Ошондуктан эмдөөгө келиңиздер, эмдөө алыңыздар. Биз башка ден соолугуна байланыштуу ала албаган адамдарды ушул коллективный иммунитет кылып, аларды сактап калалы. Азим мырза, студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, Кеч эмес программасынын бул чыгарылышында Республикалык эмдөө борборунун баш кайдыси Азим Кыргызбаев менен маектештик. Мен сиздер менен алдыңкы сааттарда жолугушам. Эфирден көрүшкөнчө.